Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Эки күндө Кытайдан Кыргызстанга 42 адам келип, анын 9 ооруканага жаткырылганы белгилүү болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, улан кыздардын 6-сы Москва райондук ооруканасында жатат. Аларда коронавирус илдетинин белгилери байкалган жок, бирок өздөрү дарыгердин көзөмөлүндө болууну туура көрүшкөн экен. Азыркы тапта студенттердин абалдары канааттандырарлык. Алар вирус жапыр чыккан Хубейден эмес, башка провинциялардан келишкен. 28-29 январда кошуна өлкөдөн жалпысынан 42 киши келген. Анын 24-ü кыргызстандык болсо, 18 Кытайдын жарандары. Кытайда тараган вирустун жаңы түрүнөн каза болгондордун саны 106 адамга жетти. Бул тууралуу АФП басылмасы Кытайдын бийлигине шилтеме берүү менен жазды. Ал эми коронавирусту жуктургандардын саны 4515 адамга жеткени маалым болду. Учурда жаңы вирус катталган өлкөлөр: АКШ, Канада, Франция, Австралия, Германия жана Япония. Расмий маалыматтар боюнча Кытайдын аймагында бүгүнкү күндө 4614 кыргызстандык студент бар. Алардын ичинен 14 студент жана 1 ишкер дарысы табыла элек коронавирус тарты чыккан Ухань шаарында. Президенттин басма сөз кызматы Кыргыз Республикасынын Кытайдагы элчилиги кыргызстандыктар менен туруктуу байланышып жатканын билдирди. Кытайдын аймагында жашап жаткан кыргызстандык студенттер менен Лимон Кежи басылмасы байланышкан. Арина Жумабаева Кытайдын Хайнан университетинин 2-курсунун студенти. Мен учурда Хайнан аралындамын. Бул шаар туристтик болгонуна байланыштуу башка шаарлардан алысыраак жайгашкан. Кытайдын бардык шаарларынан эс алуучулар көп келгендиктен бизде дагы вирусту жуктуруп алгандар көп. Университеттердин эшиктери жабык, баарын текшерип, ичине эч кимди киргизбей, эч кимди чыгарбай жатышат. Шаарда ашкана, кафе, соода, борборлор, эс алуу жайлар жабык, же болбосо жумуш убактылары кыскартылып жатат. Вирус жуктургандардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу студенттер үйлөрүнө кайтууга билет издеп башташты. Маалымат булагы НТС Кыргызстан.